Форум өзүнө 4 тармакты камтыйт. Биргелешкен көргөзмөгө 10 мамлекеттен 80ден ашуун компаниялары чакырылган. Ошондой эле биринчи жолу 22 индиялык ишкана катышты. Ошентип иш-чара жалпысынан 180 ири өндүрүш ишканаларынын катышуусунда өттү. Кыргызстан как страна, обладающая уникальным транзитным потенциалом, Кыргызстан Азия менен Европа мамлекеттерин бириктирген курулуш транспорттук түйүнү болуп саналат. Эл аралык көргөзмөлөр өндүрүүчүлөр менен камсыздоочулардын ортосундагы өнүктүүчүлүктү жакшыртууга салым кошуу максатында уюштурулган. Форум тараптарга бизнести өнүктүрүүгө байланышкан актуалдуу маселелер боюнча суроолорго жооп табууга жардам берет. Кызматташтыкты өнүктүрүү жана технологиялык инновацияларды киргизүү каралган. Өлкөбүздүн Евразия экономикалык биримдигине кириши чет элдик инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк берди. Улуттук агенттик инновацияларды ишке ашырууга активдүү катышууда. Инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүү аркылуу экономиканы идентификациялоого көмөк көрсөтүлөт. Ошондой эле бизнестин өз ара аракеттенүүсү камсыз кылынат. Саламатсыздарбы? Биз Шанси электроаппарат ишканасынын товарларын сиздерге тааныштыруу максатында келдик. Биздин электроаппараттар ири компаниялардын өндүрүшү үчүн иштелип чыккан. 20 жылдан бери ар тармактын ишканаларын электроаппарат менен камсыз кылып келебиз. Форумдун экспозициясы экономиканын негизги тармактарын модернизациялоого өбөлгө түзөт. Мындай көргөзмөгө жыл сайын катышкан ата мекендик өндүрүүчүлөр дарбын. Иш-чаранын алкагында Кыргызстанда жасалган курулуш технологиялары көрсөтүлдү. Биздин компания негизи сэндвич панелдерди, CSP панелдерин өндүрүп чыгарабыз. Жана ошондой эле курулушта тез курулуучу модуль блокторду, ушундай мобильный павильондорду өндүрүп чыгарабыз. Кыргызстанда азыркы энергетикалык кризис учурунда биздин материал аябай энергияны жакшы үнөмдөгөн, энергоэффективдүү, тез курулуучу, аябай жакшы инновациялык материалга кирет. Аталган форум 3 күн бою уланат. Курулуш, энергетика, ички жасалгы жана коопсуздук тармагында коңшу мамлекеттен келген адистер семинар өтүшөт. Андан тышкары жаңы жабдуулар сунушталат. Альбина Айбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.